буюрса мынакей 480 орунду мектепти буюрса чакам кармап сүрөйүн эмки жылы 1-сентябрга бүтүрүп ишке беребиз. Кең сайды келечекте заманбап сонун татынакай шаардан кем калышпаган кооз заманбап жаңы конушка айландырабыз. Азыр Кудайым буйрса бүгүн дагы 3000 көчө жүктөлүп атат. Анын бардыгы Кең сайга келет. Аба жакшысызбы? Кандай жакшысызбы? Аба кандай жакшысызбы? Кандай жакшысызбы? Кандай жакшысызбы? Ажеке, кандай жакшысызбы? Кандай жакшысызбы? Аба кандай жакшысызбы? Аба кандай жакшысызбы? Аба кандай жакшысызбы? Салам алейкум. Апа кандай жакшысызбы? Кандай жакшысызбы? Ата кандай жакшысызбы? Кандай сабак жакшысызбы? Ажеба? Кел, сен кел. Сөз Ош шаарынын мэри Токторбаев Жеңишбек Шермаматовичке берилет. Урматтуу бир туугандарым, урматтуу Кең сай жаңы конушунун тургундары. Жана сиздерге баштап келгенде айттым элем, Кудайым буйруп, Аллах Таала насип кылса, Кең сайды келечекте заманбап сонун татынакай шаардан кем калышпаган, шаардын ушул жыл массивтердин алды болгон кооз заманбап жаңы конушка айландырабыз дегенбиз микрорайонго. Так, биз азыр Кудай кааласа мына Кең сай боюнча бардык мына иш чарада силер бирге чогуу катышып атасыңар. Биринчи биздин ушул жерде иш чарабыз таза сууну алып чыктык. Толук таза суу менен камсыз болду. Бир аз жумуштары бар. Тетиги резервуардан бери карай бир аз жумуштар бар, аны толук жасайбыз. Экинчи, подстанцияны 110 киловатт подстанцияны полностью бүтүрдүк, ишке бердик. Ал боюнча маалыматыңыздар бар. Ошол жерде бир аз кемчиликтер бар болчу. Мынакей Сонбек Калматович менен чогуу 150 электромамычасы, 2000 метрге жакын электропровод и 4 жаңы 400 трансформатор алып келип койдук. Уже коюп бүттүкпү? Коюп бүттүк. То есть мына жердеги 200 түтүнгө жетип калды. Кудай кааласа 200 түтүнгө жетип калды. Толук ушул жерде жашаган элдердин баарына электромамычаларын алып келип коюп, зымдап келип тартып, счетчиктерин коюп беребиз. Сонбек Алматович, быйыл Кудай кааласа декабрдын 10-на чейин муну бүтүрөлү. Түшүндүңүзбү? Онда бүтүрүп, что элдер жанагы талдан, теректен тартылып турбайбы эмелерчи? Электромамычалар ошолордун баарын алып, көчө сатып алып келген жаңы эмелерди, столбаларды коюп, зымдарын тарткыла. Көчөт тиги боюнча айтканбыз, азыр шаар боюнча 6,5 миң түп көчөт эгилди. Азыр Кудайым буйрса бүгүн дагы 3000 көчөт жүктөлүп атат. Анын бардыгы Кең сайга келет. Биздин жаңы конушубуз, жаңы ушул Кең сай жаңы конушубуз толук иштеш үчүн сөзсүз түрдө таза суу керек. Таза сууну Кудай кааласа декабрдын 5-inde чогулуп ушул жерге уже бир переход калды, же переход бүттүбү? Бир переход калды, резервуар. Кудай кааласа 5-декабрь күнү сиздер менен чогуу таза суунун дагы ачылышын жасайбыз. Так, андан сырткары тетиякта МИП куруп атат. Анда капсула салганда катышкансыңар, убакыт болсо капсула салганды барып көрүп кеткиле, эмне жумуш жүрүп атат. Нар жагында МИП муниципалдык ипотекалык ишканабыз бар, предприятиябыз. Ал өзүнчө бир үй куруп атат, нар жакта 7 үй куруп атабыз ГИКтен. ГИК, аны урматтуу Геннадий Камчек Кылычбаев уруксат берди. 5 уруксат бердиле. Биз 7 даярдап атабыз. Кудай кааласа ал жерге дагы биздин ошол шаардын тургундары ушул жерге көчүп келет. То есть бизде толук кандуу ушул жыл массив жаңы конуш иштеш үчүн бардык условияларды түзөбүз. Сууга суу чыкты, подстанция болду, Кудай кааласа свет чыкты, таза суу чыкты, үйлөр курулду, садикке капсула салдык,
Sadiktин açılışı Kuda kalasa keyinki okuu yılına dayar bolot. Emi единственный эмне керек болчу? Мектеп керек болчу. Туурабы? Мына мектеп, мына Кудай кааласа, сиздер менен бүгүн бирдикте мынакы 480 орунду типовой жаңы заманбап мектептин капсуласын, мезгил кутучасын салабыз. Бул да Кудай кааласа эмки жылдын окуу жылына бүтөбүз толук. Бул каражат биздин өзүбүздүн мэриянын каражатынан. Өзүбүздүн жергиликтүү бюджеттен курабыз. Кудай кааласа азыр мен ойлоп атам, кете бир 100 миллионго жетип жетпегендей акча кетсе керек деп. То есть шаардагы мектептерден кем эмес заманбап сон татынакай мектеп курабыз. Ошону менен биз Кудайым буйрса только асфальт иштери калат. Асфальт иштерин дагы азыр карап атабыз. Эгер асфальт иштен тетиги подъемдон баштап моюкка чейин асфальт төшөсөк кандай болот деген маселени карап атабыз. Эртең могу жака курулуш материалдары келсе, чоң машина жүрө турган болсо, жолду талкалап койбосун деген ойду азыр кичине карап турабыз. Бирок шаарда жүрүп атпайбы? Шаарда жүрүп атпайбы? Мына биз жолдорду оңдоп атабыз. Строительный компаниялар жолдорду талкалап атат. Котловандарды казып атат. Миксерлер жүрүп атат, помпалар жүрүп атат. Эми калыңыраак басып, Кудай кааласа, чтобы шаардай болуп конуш болуш үчүн, мындай жаңы конуш болуш үчүн сөзсүз түрдө асфальт жол, анан жарыктандыруу керек болуп калат экен. Аны Кудай кааласа эрте жазда баштайбыз. Анда урматтуу шаардыктар, урматтуу Кеңсай жаңы конушунун тургундары, уруксат берсеңиздер 480 орунду мектепти капсула мезгил кутучасын сиздер менен чогуу салып коелу. Кут болсун, жакшылыктар болсун. Рахмат чоң. Бисмиллахиррахманиррахим. Кана? Ава. Келечек кең, ак жол той мектеп болсун, батыраак бүтүп, ушул жерде биздин Кеңсай жаңы конушунда жакшы балдар окуп, бизди эстеп жүрсүн. Ооба, президенттер чыксын, министрлер чыксын. Ушул жерде жаңы курулуштар башталды. Ушул курулуштардын аягына чыксын. Мектеп, ооба, мектеп. Президентибиз Садыр Жапарович, генералыбыз, мэрибизге ден соолук каалайбыз. Үй бүлөсүндө, иштеринде ийгилик болсун. Алла Таала ушуларды колдоп, ушул мектептер бүтсүн. Жаңы курулуштардын баары аягына чыксын. Амин. Алла өмүр берсин бардыгына. Амин. Амин. Аллаху акбар. Кана ава келиңиз, экөө чогуу салайлы. Бисмиллахиррахманиррахим. Кана. Ооба, таштайбыз, ава. Мынакей. Бисмиллахиррахманиррахим. Келиң, карман ава. Мынакей. Мына. 2025 жылдын 26 ноябрда Ош шаарынын мэри Токторбаев Жеңишбек Шермаматович Кеңсай турак жай конушундагы 480 орунду жалпы билим берүү мектебинин курулушун баштоого мезгил кутучасы салынды. Мезгил кутучасы 100 жылдан кийин ачылсын. Биринчи, экинчи корпустун котлованын баштадык мына Кудай кааласа. Азыр да канча түшөсүн? Азыр дагы 1 метр түшөсүн. Да, 1 метр түшөсүн. Ооба, 1 метр. Көрдүңүзбү, мындай бош топурак да. Азыр 1 метр түшөбүз. Кайтып анан канча аппарат засыпка кыласың? Жалпы 4 метр абрат. 4 метр. Азыр могу канча болуп калды? Азыр 3,5 метр бар. 3,5 метр болсо дагы 1 метр каза 4,5 метрге казып түшүп, 4,5 метр дагы послойно шагыл төгүп кайтып көтөрөбүз да. Я. 30 сантиметр шагыл төгүлөт. Каток менен катат этилет, анан дагы 30 сантиметр каток менен катат этет, ушинтип жер кылабыз да, анын үстүнө курулат. Ошого тиякта бир аз жумуш эмеде кечеңдеди да, иш көп, жумуш көп. Азыр Кудай кааласа мону бүтүрөбүз. Азыр казылат и жумуштун баштайбыз. Ошол. Ошон үчүн акырын да жумуш быйыл мына шагыл жок да.
Өзү Шал жок, шал жок. эменин курулуштун нормасы боюнча бийик этаждуу үйлөр шагылдын үстүнө туруш керек да. Шагылдын үстүнө туруш керек. Шагыл бизде жок экен. Ошон үчүн биз карьерден шагыл алып келип төгүп, төшөп, анын үстүнө куруп атабыз. Ошон үчүн убакыт бир аз чозулуп, убакыт кетип атат. Ошол урматтуу журналисттер, мына Кудай кааласа катыштыңыздар, көрдүңүздөр жыйынга. Буюрса мынакей 480 орундуу мектепти буюрса чакам кармап сүрөйүн, эмки жылы 1 сентябрга бүтүрүп ишке беребиз.